Фортепианоға көзім жумуп эле ойной берем. Бул жерде диплом алышат. Балдар кадимкидей мектептин образованиясын алат. Бул как общеобразовательный мектепке окшогон мектеп. Аябай көп алып келип атат. Азыр окуучуларыбыз абдан көбөйүп кетти. Именно фортепиано классына көп окуучу поступать этип атат. Мен Абдурахимова Наргиза Мирхамитовнамын. 22 сентябрь 1979 жылы төрөлгөнмүн. Мен кичине убактымдан баштап, бала чагымдан баштап музыкальный школага барчу элем. Ошол биздин өзүбүздүн окуучуларыбызга окшоп 7 жыл музыкальный школада окуганмын. Анан кийин 7 жыл музыкальный школаны 1996 жылы бүтүргөндөн кийин карасам уже кызыгып немеге музыкальныйга университет, институт музыкальной школы деген немеде Араванскийде музыкальный факультет бар болчу. Вот, ошол факультетке тапшырам. Анан тапшыргандан кийин өтүп калам, бюджетке өтүп 5 жыл ошол жерде окуп, анан мугалим болуп ушул музыкальный школага келем. Мен фортепиано, только фортепиано. Бирок мен ошол университетте окуп жүргөнүмдө духовой оркестрде ойночу элем, кларнет 1де ойнойт элем. Анан бизде кружоктор болчу эле, комуз немелерди ойнойт элек, аспаптарды. Эми азыр ансамбль боюнча болгон да ал нерсе. А өзүм немем менен профессиональный өзүмүн немем сабак боюнча фортепианодан сабак берем балдарга. Көп чыгармалар ойногонбуз, аябай көп чыгармалар ойногонбуз. Окуп жүргөндө 5 жыл окуганбыз да, ой жок, 7 жыл окуганбыз да, 7 жылдын арасында аябай көп, абдан көп чыгарма ойногонбуз. Потому что биз музыкальный школада окуганда бир чейректе 2 чыгармадан ойносок, 3 чыгармадан бир жылда бир 10 чыгарма, 12 чыгарма ойночу элек да. Аны эми санап болбойт, бирок ал ойногон чыгармаларыбыз эсибизде калбайт, эсибизден чыгып кетет. Бирок эми, конечно, нота карап ойносок, ойноп кете беребиз. Азыр эми мына университетте да окуганбыз, университетте да окуп чоң чыгармалар ойногонбуз. Эми ону эстеп болбойт, бирок эми эсте калган чыгармаларыбыз бар, эстеп ойносок болот. Азыр быйыл абдан чоң кызыгыш, потому что родительдерибиз эми түшүнүп калды музыканы, значит, бул фортепиано музыка керектүү экендигин. Ошон үчүн аябай көп алып келип атат. Азыр окуучуларыбыз абдан көбөйүп кетти. Именно фортепиано классына көп окуучу поступать этип атат. Балдар, уул балдар, кыз балдар келип атат. 1 класстан баштап 7 класска чейин. Эми алар мектепте 4 класс болушу мүмкүн, 3 класс, 2 класс ошолор келет, анан бизден 7 жыл окуп бүтүрүп кетишет. Полный класс. Кандай сертификат? Бул жерде диплом алышат. Балдар кадимкидей мектептин образованиясын алат. Бул как общеобразовательный мектепке окшогон мектеп. Бул жерде 1 класстан 7 класска чейин окугандан кийин не только бул жерде фортепиано сабагын алышат, бул жерде вокал, хор, сольфеджио, муз-литература деген композиторлордун немелерин өтүшөт, өмүр баяндарын өтүшөт. Анан ошого 7 жыл окушуп, анан кийин дипломдо как положено ошол сабактардын баалары коюлуп, анан диплом алышат балдар. Алар бүткөндөн кийин детский садка барып иштеши мүмкүн. Же болбосо бүткөндөн кийин бизде музыкальный училище бар, имени Ниязалы, ошол жерге барып поступать этип 4 жыл бүткөндөн кийин анан как положено келип бизге окшоп мугалим болуп иштесе болот. Какое произведение? Вальс. Вальс из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь», да? Жер кызык экен, пенне үйрөнүп
там мен деген сольфеджио, деген литература, музыкальный литература деген сабактар бар экен. Ошого барам. Алар да жакшы, кызыктуу экен. Мына ноталарды билген жардам берет экен. Музыкальный литература деген бул композиторду берген билет экен. Вальс, танец дегендер бар. Ошолорду үйдө ойнойм. Соната дегендер бар. Ошолорду көбүнчө үйдө ойнойм да. Пианино ойногончо ырдагым келет. Ошол башкалар менен. Концерттен болуп жүргөн. Өзүбүздүн классыбыздын концерти болгон марттарда. Каждый год ушундай болот. Кичине кыйыныраак болот экен, потом старший класс болгондон кийин окуй берет экенсиң, ноталарды жөн эле окуп кете берет экенсиң. Оңойлоп кете берет экен. Пусть услышат наши мамы, как мы песенки поем. Вас, родные наши мамы, поздравляем женским днем. Вас, родные наши мамы, поздравляем женским днем. Мама, слово дорогое, в слове там тепло и свет. Славный день 8 марта, нашим мамам шлем привет. Славный день 8 марта, нашим мамам шлем привет. Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. Мы за все, родные, говорим спасибо вам. Мы за все, родные, говорим спасибо вам. Жашына чектелген болот. Почему? Потому что бул жаш балдардын, жаш балдарды 6 жашынан алып келет да бизгечи музыкальный школагачы. Жаш балдардын сөөктөрү жумшак болот. 6 жашынан алып келсе, балдар үйрөнүп кетет. Биз олордун постановкасын туура коюп алабыз да. Ооба болот, студенттер келет, эжеке үйрөтүп коюңузчу деп, бирок ал студенттердин уже колдору туура келбейт, потому что сөөктөрү катып калган болот. Алар просто для себя өзү үчүн эле үйрөнүп кетишке частный сабактар алат да. А так музыкальный школага биз жаш балдарды прием кылабыз 6 жашынан, 7 жашынан, 8 жашынан алабыз. Акыркы суроо негизи фортепианону үйрөнүш үчүн бармактар жакшы иштеш керекпи же мээ жакшы иштеш керек? Фортепианону үйрөнүш үчүн, конечно, мээ жакшы иштеш керек биринчиден. Анан бармактарыбыз. Техника деп коет да бизде. Бизде мындай 4 чейрек бар да, бул мектепке тапшыргандан кийин бул мектеп катары да 4 чейрегибиз бар. Биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек, төртүнчү чейрек. Биринчи чейректе балдар технический экзамен тапшырат. Технический экзамен дегени бул жерде балдарга биз упражнение, колдоруна, бармактарына, анан этюдтарды үйрөтөбүз, чтоб балдар әр класстан класска өскөн сары техникасы күчөйүш керек да. 7 класска барып, балдар уже дадил өзү самостоятельно ойной турган болуп калат да, без мугалим. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Автор Доб.